саламатсызбы Чубар ажы? Биз сизди аябай номериңизди да таппай жүргөнбүз. Себеби деген мени көз жанасынын эшигинде балама жардам сурап турган жерде дагы кайрылганмын сизге. Анан 3-4 жылдан бери 2 жолу операция болду балам. Анан Туркияга деген операция жасатыш керек болуп атат азыр. Ошондо деле Туркияга, Германияга очередке койгон. Биз азыр убактылуу акча каражатыбыз жок. Сатып бере элсек үйүбүз дагы жок. Балам операциясына эч кандай жардам жок. Анан бир бөйрөгүмдү сатып, балама $25,000 операция жасатып келсемби деген ойлорум бар. Бир бөйрөгүмдү башка бирөөгө сатып, баламдын операциясын Туркиядан жасатып келсем туура эле болобу же? Мен о дүйнөдө күнөөкөр болуп каламынбы деген. Балаңызга Кудай таалам шапаат, Кудай таалам шипа берсин, Аллах таала шипа берсин. Бул келген оору баарыбызга сыноо. Мисалы үчүн бирөөгө мына бүгүн эле жетим балдарга ушундай бир жакшылык берген бир туугандарыбыздын жакшылыгына күбө болдук. Атадай болуп карап, 1 жылдан бери карап келишет, аттарын айтпаган бир туугандарыбыз бар экен. Бирөөнү жетим кылса, бирөөнү өксүк кылат, бирөөнү оору кылат. Биз мусулман пендес ошондой сабыр, балеге, кыйынчылыкка сабырдуулук кылышыбыз керек, урматтуу бир тууганым. Ар кимде ар кандай өксүк бар, сыноо бар. Анан экинчи маселе, адам өзүнүн мүчөсүн сатканга шарият жол бербейт. Анткени сиз ошентип сатып жакшылык кылам дейсиз, бирок адамдар барып отуруп, адамдарды уурдоо башталат. Уурдап барып, жаш балдарды уурдап барып, багамда отуруп, алдап, бөйрөгүн алып, башкасын алып, адамдарга уурдоо, адамдарга аңчылык жүрүү коркунучу болгон себептен шарият бул нерсени арамга чыгарган. Сиз ошол бөйрөгүңүздү башка бирөөгө кайрымдуулук кылып берсеңиз болот, бир бөйрөгүңүз эгер боло турган болсо. Бирок ошону кайсы бир тыйынга балап, бөйрөктү, же аялдар өздөрүнүн чачын, же жанагы донорлук тапшырган канын пулга пулдаган, баалаган бул арам, шарият боюнча болбойт. Адамдын денесинин ар бир мүчөсүн бир тыйынга саткан болсо да кыяматта бул нерсеге жооп берет. Дуа кылыңыз, Алланын сыноосуна сабыр кылышыбыз керек. Иншалла бардыгы иншалла жакшы жакка келе турган күн да келет иншалла. Аллахумма роббан нас адхибил бас вашфи анта шафи ла шифаа илля шифаук шифаан ла югадиру сакама. Бул иншалла балаңызга айткан биздин дуабыз.